Мектептердеги светтерди кечки саат 6-дан кийин өчүрүп коюп атпсыңар. Бул туура эмес. Башка жерде өчүрсөңөр дагы мектептин светтерин кечки саат 7-ге чейин өчүрбөгүлө. Себеби балдар мектептен чыгат, мектептен тарап, үйлөрүнө кетип, ата-энелери ошол балдарын алып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Себеби саат 6-да свет өчүрүп коюп атасыңар, көчөгө чыгып атышат, же машинасын таппайт, же ата-энесин таппайт. Ушинтип балдарыбыз кыйналып атат. Ошондуктан бул энергетика кызматкерлерине айтайын, именно мектептердин экинчи сменада окуган мектептердин светтерини кечки саат 7-ге чейин өчүрбөгүлө. Кечки саат 7-ден кийин өчүрсөңөр болот. Биз мына энергетика министри менен ушул маселелерди кабыл алдык жана ушуларды дагы контролдошубуз керек. Кыргыз Республикасынын территориясында март айынын аягына чейин бир дагы майнинг фермалары иштебейт. Эгерде кимдир бирөө майнинг фермасын кошконго аракет кыла турган болсо, катуу жазага тартыласыңар. Бул бир. Экинчиден, бардык мамлекеттик органдар, министрликтер, ведомстволор, мекеме ишканалар кечки саат 6-дан кийин мекеме ишканалардын толук бойдон электр энергиясын өчүргүлө. Себеби кээ бир министрликке кирсең түнү менен кондиционерлер иштеп турат. Ар бир этажда, ар бир кабинетте эртең менен келгиче жылуу болуп калсын деп кондиционерди жандырып коюп кетесиңар. Андай болбойт. Энергетиктер ушуну катуу көзөмөлгө алалы. Бизде эчкиде бир тоңуп кала турган деле бир 20-30 градус суук жок. Эч нерсе болбойт. Эртең менен жумушка келгениңерден кийин жарым саатта кабинетиңер ысыса. Эч нерсе болбойт. Мамлекетибизде жанагыдай верхний отключение деген болбойт. Эч жерде атайылап свет өчпөйт. Атайылап свет эч ким өчүрбөйт. Себеби свет Кудайга шүгүр жетишет. Бирок ошондой болсо дагы, ошону экономдойлу, үнөмдөйлү, ошону мындай бир баягыдай кылып чачып төгүп жок кылбайлы деген максатта баарыбыз кайрылып атабыз. Урматтуу президентибиз айтып атат, мына министрлер айтып атат, мына мен дагы кайрылып айтып атамын, баарыбыз айтып атабыз. Үнөмдөп пайдаланайлы депчи. Кудай буйрса, быйыл туура суубуз аз, энергетика өндүрүү азайды. Бирок ошондой болсо дагы элди биз камсыз кылып, Кудай буйрса жакшынакай болуп чыгып кетебиз. Мындан эч кыжаат болбош керек.